Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен биринчи студия программасы сиздердин назарыңыздарда. Алдыда 28 майда Бишкек шаарындагы Ленин районунун бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары аттана тургандарды шайлоо өнөктүгү өтөт. Мына ушул шайлоо өнөктүгүнө карата Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү күндөгү даярдыктары кандай деген темада студиябызга меймандарды чакырганбыз. Мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Саламатсызбы? Номер 26 шайлоо округу боюнча комиссиянын төрагасы Бахадыр Коңуров. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Узарбек Казиевич, сизден баштайын. Эми алдыда ушул Борбордук шайлоо комиссиясы өтө турган жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер катары аттанып жаткан талапкерлерге ушул даярдыктар кандай жүрүп атат, шайлоо өнөктүгү кандай өтөт деп болголоп жатасыздар. Мына ушул туурасында баштайлы темабызды. Жалпысынан маалымат бере кетейин. Ушул Ленин шайлоо округу боюнча 49 жарандан ушу шайлоого катышуу боюнча арыз түшкөн. Анын 11-и кайра баш тарткан, 6-оосун биз каттоодон баш тартканбыз, анткени документтер толук берилген эмес. 32-син биз каттаганбыз талапкер катары. Алардын 2-си кайра баш тартып, азыркы күндө 30 талапкер шайлоого аттанып, үгүт иштери бүгүнкү күндө активдүү жүрүп атат десек болот. Билесиздер, өздөрү үгүт кампанияны жүргүзөт. Талапкерлер штаб ачылат, атайын каржы фонду бар. Ошол фонд аркылуу иш чаранын бардыгы ошол төлөнө турган бардыгы фонд аркылуу кетиш керек. Кадимки эле баягы жогорку кеңешке шайлоо болгондой эле албетте азыркы өнөктүгү өтүп атат. Албетте азыркы мыйзамдар боюнча айылдык кеңештин депутаттарына шайлоодо ошондой тартип менен өтөт. Атайын фонд ачылып, ошол жерге акчасын салып, анан үгүтчүлөрдү жалдашат. Бул жерде өздөрүнүн үгүтчүлөрүн бир талапкерге бул округда 500дөн ашпаган үгүтчүлөрдү алганга мүмкүнчүлүгү бар мыйзам чегинде. Андан тышкары ишенимдүү өкүлдөрү болот. Азыр бардык иш аракеттерин жумшап атышат талапкерлер. Мыйзам чегинде көрсөтүлгөн. Андан тышкары билесиздер, биздин конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдик бар. Бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүп берүү деп, ошонун негизинде алкагында жарым сааттык телеэфир берүү болчу. Мурунку шайлоолордо регионалдык телеканалдар аркылуу бергенбиз. Бул ирет болсо, ушу улуттук телерадио компаниянын эфиринде жүргүзүлүп атат. 10 мүнөттүк убактысын талапкерлер өздөрү кайрылуу жасайт шайлоочуларга. 20 мүнөттүк убактысын болсо, бири-бири менен дебат форматында өтөт. Мына бүгүнкү күндөрү ошо кайрылуулар жүрүп атат десек болот. 10 мүнөттүк ошол телерадио компаниянын Эртең бүтөт. Эртең акыркы күнү, анан келерки жумада, келерки аптадан баштап дебаттар башталат. Албетте, баягы шайлоо үгүт иштери жүрүп аткандан кийин анча-мынча мыйзам бузуулар дагы болуп атат. Билесиздер, билим берүү мекемелеринин ичинде же болбосо 100 метр аралыгында саламаттык сактоо мекемелеринде, диний уюмдардын жана мекемелердин имараттарынын жанында үгүт иштерин жүргүзгөнгө тыюу салынганда, ошондо кээ бир талапкерлер баягы жанагы баннерлерин илип алып аткандар болуп атат. Эми ал мектептин өзүндө эмес, жолдун аркы бети болсо деле, бирок кээ бирөө келип кайрылат экен. Бул ушу бир 70 метр болуп калыптыр деп анын баарын карап, биз мониторинг кылып турабыз. Андан тышкары кээ бир талапкерлердин видео роликтеринде баягы мүмкүн мыйзамга ылайык келбей калган, каршы келип калган шарттар бар деген да арыздар бар. Анын баардыгын бизде жумушчу топ бар. Мониторинг кылып турабыз. Андан кийин карап, эксперттер бар ал жумушчу топто ошол СМИ боюнча. Бардыгыбыз карап, анан бир чечимге келебиз да. Ал мыйзамды бузуп атабы, бузбай атабы, бузуп атса кандай шарттар менен айыппул салынабы, же болбосо эскертүү берилеби, ошол мыйзам бузуусу, тартип бузуусу канчалык оор же болбосо оор эмес дегендердин баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Анын баарын карайбыз. Бүгүнкү күндө мындай өтө одоно мыйзам бузуу же болбосо бири-бирин каралап дегенде эле андай арыздар жок. Мындай салыштырмалуу мурунку шайлоолорго караганда тынч өтүп атат десек болот. Буга дагы бир себептерден мүмкүн ошо үгүт иштери башталаардын алдында мурун деле өтчү тренингдер, мында дагы өтүп, атайын жакшы тренингтерди уюштуруп бердик, окууларды кандай мүмкүнчүлүктөрү бар мыйзамдын чегинде. Ошо үгүт иштерин жүргүзсө болот, кандай шарттарда, кандай тыюулар бар мыйзам менен көрсөтүлгөн, кандай жагдайлар жаралып калышы мүмкүн, баардыгын айтып бергенбиз. Мүмкүн ошол дагы себеп болуп атат да.
Андан тышкары жана айтып кеткен дебат, кайрылуулардын баардыгын Чүчү Булактын жыйынтыгы менен өздөрү чечип алышкан. Талапкерлер өздөрү чечип алган. Кимиси ким менен дебатка чыгат, кимиси кайсы күнү выступать этет, баардыгы баягы ачык айкын мыйзамдуу жол менен кетип баратат. Эми барган сайын ушул шайлоо улам болгон сайын жогорку кеңешке аттангандар баягы өзүнүн шайлоого бара турган маданияттуулугун жогорулатуу маселеси болгон сайын улам мындай күчөп жогорулап баратабы дейбиз да. Себеби мындай мыйзам бузуулар дагы аскатталып, анан бараткандагы программаларынын мааниси дагы, мазмуну дагы бир башкача болуп өзгөрүп баратат да. Себеби кээ бир учурларда ушул элди алдап эле мектеп салып берем же болбосо көпүрө салып берем же болбосо башка бир ушул жогорку кеңештин депутаттарынын баягы милдеттерине ылайык келбеген нерселерди деле элди ишендирип айтып, ушундай кылышчу эле. Азыр программалардын айрымдарын карасак, чын эле ушул жогорку кеңештин депутаттары жасай турган иштерди жазып, анан программаларды тааныштырып атышат да. Бул жагынан кандай дейсиз? Албетте ошондой болуш керек, анткени эми коом өсүп атат, өнүгүп атат. Ошол эле шайлоочулардын көз карашы дагы өзгөрөт да. Анткени чапкан сайын көз чыга берет деп айтат го кыргызда. Ансыгандай келип эле алдаса эле ишене бергендей шайлоочулар эмес да, баардыгы аз билимдүү. Мен чакырып кетет элем, ушу шайлоочуларды баардыгы эле билишет, бирок шайлоого активдүү катышканга чакырат элем да. Анткени баягы баардыгы биз жок эле чечилип коет деген маселеден алыс болушубуз керек да. Барып шайлоо күнү добуш берүүгө баардыгын чакырам, каалаган талапкердин. Бул азыр 30 талапкерди айтып атпайбызбы? Бул жерде мугалими да бар экен, ишкери да бар экен, мамлекеттик кызматта иштегени да бар экен, жаштар да бар экен, блогерлер да бар экен, улусу да бар, кичүүсү да бар, айымы да бар, мырзасы да бар, иши 30 киши. 30 кишиде мындай тандоо өтө жакшы болду да, эме шарт тандаганга дачы, ар түрдүү. Ошондуктан жана сиз айткандай азыркы талапкерлер дагы өзүнүн программасын даана так айтып атышат. Мыйзам чыгаруу жагында иш алып барабыз. Ошондой эле ушул Ленин районундагы болгон көйгөйлөрдү бийликке жеткиргенге кудуретибиз жетет деген маселени коюп атышат. Анан билесиздер, буга чейин президенттин да жолугушуусу болбодубу талапкерлер мененчи. Ал жерде дагы ушул маселелер айтылды. Жанагы саясий маданияттуулукту жогорулатуу деңгээлин жогорулатуу боюнча талапкерлерди биз да чакырып атабыз. Ошол жерде президент айтты, өздөрү да талапкерлер сөз алганда айтып атышты. Бири-бирин каралабай, андан көрө өзүнүн артыкчылыгын айтып, элге жеткирип, өзүнүн платформасын, программасын элге канчалык жакшы жеткирсе, ошончолук көп колдоо табарын алар деле сезип турат. Ошондуктан муда чын эле бири-бирине эле асылып эле жатып калышчу. Кара пиар деген сөз таап эле жүрүп атышчу эле. Эми азыр социалдык түйүндү аркылуу мүмкүн ал деле жүрүп аткандыр, бирок көп мындай көзгө көрүнбөй атат да. Ошонусу мындай кубандырып турган ошонусу. Жана башында айтпадыңызбы, 49 талапкер катталды эле, анын 11-и өзүлөрү баш тартты, 6-ны болсо биз четтеттик дедиңиз. Ошол 6-нын четтетилишинин себептери эмне болду? Эң негизги себептери? Ал жерде билесиздер, жогорку кеңештин депутаты болуш үчүн жогорку билим ээси болуш керек, диплому болуш керек. Кээ бирөөнүн ошо диплому жок экен. Анан талапкер болуп катталыш үчүн Кыргыз Республикасынын жараны 25 жашка толгон, соттолбогон, ошондой эле атайын каржы фонду аркылуу 100 000 сом күрөө салыш керек эле. Кээ бирөөсү аны да салган жок. Кээ бирөөсү ошол документтерин толук алып келип берген жок убагында. Мүмкүн бардыр, бирок ошол документтерди алып келип берген жок да. Биз аларга мүмкүнчүлүк бердик, ошол документтериңерди толуктап келип бергиле деп. Анан алар алып келген жок, анан биз четтеттиңиздер. 6-ны ошондо 32си калыптыр. Анан 32синин экөө дагы четтетилип атпайбы? Жок, өзүлөрү баш тартып. Алар өздөрү баш тартып. Жанагы күрөөгө койгон 100 000 сом эмне болот эми? Алардыкы кайтарып берилет. Шайлоого аз калганда баш тартып атышпайбы? Же болсо шайлоодон кийин жанагы аз процент алып калгандар болсо, алар кайтарылбайт, республикалык бюджетке келет. Демек өтпөй калса берилбейт экен да. Ооба. Анан ошол 6 талапкердин биз четке каккан, экөөсү арыз менен сотко кайрылган. Биздин конституциялык укугубуз бузулду. Четтетип коюшту. БШК тарабынан ошону кайра коюп бергиле, бизди шайлоого киргизип бергиле деп. Бишкек административдик сотто дагы алар жеңилди. Ошондой эле жогорку сотко чейин бар, ал жерде жеңилди. Анткени биз мыйзамдын талаптарын эле аткарып атабыз. Мыйзам талаптарын аткарып атабыз. Анан дагы айта кетчү нерсе, ушу
кээде мыйзам деле баягы идеалдуу мыйзам жок да, бирок ал мыйзамды аткарышыбыз керек да баарыбызчы. Анан бул мыйзамды жогорку кеңеш депутаттар аркылуу бекилип, кабыл алынып, анан президенттин кол коюусу менен ишке кирет да мыйзамчы. Анан кээ бир талапкерлер ошо өздөрү жогорку кеңештин депутаты болобуз деп, мисалы мамлекеттик чоң кызматка баратышат да. Анан силер ушуну оңдоп койгула дегендей маселелерди көп айтышат да. Ошону мындай өздөрү да туура түшүнүш керек. Муну ошо жогорку кеңеште депутаттар кабыл алат, мыйзамды өзгөртүүлөр киреби, кандай кирет. Анан ал жерде да процедуралары бар. Биринчи окуу, экинчи окуу, анан үчүнчү окуу деп, андан кийин анан президент кол койгондон кийин бул мыйзамдар күчүнө кирет. Анан 2021 жылдын 30 июнунда жогорку кеңеш кабыл алып, менин эсимде болсо, 28-29 августта кол коюлган президент тарабынан. Ошол мыйзам бүгүнкү күндө иштеп келатат да. Эч кандай өзгөрүүсү жок, иштеп келатат. Бирок азыр жумушчу топ бар, ошол мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча, өзгөртүүлөрдү сунуштоо боюнча, анткени ошо шайлоолордун жыйынтыгы менен кандай бир кемчиликтери бар. Кемчиликтер катталып турат. Ошол эле партиянын өкүлдөрү, саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү кайрылышат да. Туура. Ушундай мыйзамдарды. Анан биз деле аны байкап атабыз. Анан ошолор менен биргеликте азыр жумушчу топ иш жүргүзүп атат. Келечекте ошо бир топ пункттарга өзгөртүү кириши мүмкүн. Мурдагы шайлоолордо деле ушундай болгон да, Албетте, бул эми баягы кемчиликтер кайталанып турбаш үчүн, же болбосо кийинкиге сабак болуш үчүн туурабы? Шайлоо системасы негизи эле бир орунда тура бербейт да. Саясат деле бир орунда тура бербейт да. Жашоо алдыга жылып атат. Жана реформа деп атпайбы? Реформалар баягы болуп турат. Маал мененчи. Эгер ошол муктаж болсо, ошол мыйзамдар ошо өзгөртүүгө. Анан ар бир шайлоодон кийин, шайлоо кампаниядан кийин кандай артыкчылыктары бар, кандай кемчиликтер бар экенин биз да карайбыз. Ошондой эле бизден тышкары эл аралык байкоочулар келип, эл аралык уюмдар келип карап атпайбы? Алар дагы башка мамлекеттин өкүлдөрү да келип карап, кээде биз менен консультация кылып, маалымат алмашуу иретинде келишет дагы. Анан могу пункттарды биз алсак болот экен деп, кээ бирөө аларды алат, бизден да алышат. Кээде биз алардыкын карайбыз, башкалардыкын. Бирок биз өзүбүздүн жол менен келе жатабыз. Бул шайлоо багытында. Байкасаңыздар, СНГ мамлекеттеринде биздин шайлоо система мындай бир жакшы багытта, жакшы нукка түшүп калды десек болот, жакшы багытта баратат. Ушундан тайбашыбыз керек да. Бир шайлоочу, бир добуш дегенди. Анан шайлоонун жыйынтыгы бүткөндөн кийин эле тез аранын ичинде жыйынтыгын билишет. Кыргызстандын булуң бурчунан билишет. Биздин жыйынтыктардычы биометриканы колдонуп атабыз, жаңы технологияларды колдонуп атабыз. Мунун баардыгы ушул шайлоонун ачык, айкын, демократиялык негиздерде өтүшүн шарт түзөт да. Эми азыр шайлоодо бюллетендерди салууда анын каттоосуна, жарандардын каттоосуна, жашоочулардын каттоосуна карата болот да, туурабы? Албетте. Каттоосу эске алынат да. Албетте, ал боюнча округдук шайлоо комиссиясы дагы айтып берет, төрагасы. Азыр ошо так ошол Ленин районунан шайлоо округу, номер 26 шайлоо округунан Бахадыр мырза келип отурасыз, бүгүнкү күндө даярдыктарды айтып бериңизчи, эмне даярдыктар жүрүп атат? Урматтуу Бакыт мырза, бүгүнкү күнү Ленин округу боюнча 51 шайлоо участкасы ачылган. Ар бир шайлоо участкасында 12ден кем эмес мүчө бекитилген, шайлоочунун санына жараша ал жерде төрагасы бар, катчысы бар, оператор ГРС, оператор АСУ бардыгы бүгүнкү күндө окуудан өтүшкөн. Шайлоо күнү кантип алып баруу, ошо протоколду кантип түзүү. Мына бүгүн биз АСУну тараттык уйиктер боюнча. Эртең буюрса тестирование башталат. Тестирование бул ошо шайлоонун астында АСУлар серверге сигнал жетеби деп, ошонун баары. Бүт техникалык акыбалдын баардыгын текшерет турбайбы, алдын ала? Ошо баардык жабдыктар менен камсыздалган уйиктер. Мэрия тарабынан жардам көрүлүп атат. Ал жагында айтып кетиш керек. Эми шайлоочулар канча район боюнча? Бүгүнкү күндө шайлоочулардын саны 124.711 шайлоочу. Былтыркы шайлоого караганда 13.000 шайлоочуга көбөйдү да. Бул калктын санынын көбөйүшүнө жараша деп атасызбы? Ошондойбу? Миграция, калктын саны, жана амнистиянын негизинде
шайлоочунун саны көп экен. Эми бул жер амнистиясынын негизинде жана кызыл китептерди алып билесиздер, көп жарандарыбыз ушу каттоого тура албай жүрбөдү беле. Үйлөрүндө өзүнүн эле үйүндө жашашат, каттоого тура албай жана жаңы конуштардачы. Азыр жана кызыл китеп алып, алар өзүнүн үйүнө пропискага туруп атышат да. Анан мыйзамдын талабы боюнча ушул округдун территориясында, аймагында жашаган эле тургундар бул шайлоого катыша алат да. Ошол жерде пропискасы бар. Анан шайлоо бекиген күндөн баштап пропискага тура калса алар жарабайт. Мурунку тизме бар. 90 күн мурун туруш керек болчу да. Мисалы 3 ай мурун пропискага турган, мисалы былтыр күзүндө пропискага туруп калса, алар катыша берет. Анан ошондуктан анан калктын саны да көбөйүп келатат. жакында эле каттоого тура калууна шайлоого катышам деген болбойт турбайбы? Болбойт, андай болбойт. Баардыгын 3 ай сөзсүз мөөнөт сакталыш керек. Сиз суроо берип кетпедиңизби? Мурунда шайлоолордо мониторинг кылып, анализ кылып карачу эле шайлоолордон кийин депчи. Ошол мурунку шайлоолордун, кээ бир шайлоолордун баягы туура эмес жагдайларынан тышкары ушунун баардыгы эсептелип, сунушталып анан кабыл алынган деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Мурда кандай болду эле ушул Ленин районунда шайлоо өнөктүктөрү кандай өттү эле, элдин катышуусу кандай болду эле? Мурдагы шайлоодо бир 30% эле шайлоочу катышат да. Республика боюнча айтсак болот да, Ленин району боюнча бир 30 эле процент. Эми азыр үгүт иштери жүрүп атат, байкалып атат да элдин жалпы маанайы, Бул шайлоонун өзгөчөлүгү кандидаттар көп бизде. 30 кандидат үгүт иштери болуп жатат. Шайлоочу дагы көбүрөөк болобу деп ишенебиз да. Анан шайлоочуларга дагы кайрылып кеткиңиз келет. Шайлоого келип, өзүнүн добушун берип, эмен санын көбөйтүш керек да. Чын эле ошол шайлоого катышуу элдин маанайы чын эле Ленин районунда байкалып атабы, Зорбек мырза? Эми мен эстеп атам, өткөн шайлоодо бир 34 миңдин тегерегинде шайлоочу катышкан да. Анан Бакадыр мырза айткандай, талапкерлер көп да. Анан ар бир талапкер өзүнүн шайлоочуларына кайрылат. Азыр үгүт иштерин жүргүзүп атат. Ошого байланыштуу мүмкүн көбүрөөк болушу мүмкүн мындачы. Анан биз да чакырып атабыз. Анан акыркы эле башка шайлоолорду карасак, дүйнөдө эң чоң мындай кызык жараткан, баарыбыз байкап турган Түркиядагы шайлоодочу 90% дээрлик шайлоочулардын 90% келип катышты да. Шайлоогочу. Анан аны талдап атышат эксперттер. Бул кандай депчи, бизде эле эмес, бул дүйнө боюнча. Мен ошол убакта жана Евроньюз, Аль Жазира каналдарын карап атсам, ошолор да айтып атышат да. Шайлоочулардын катышуусу аябай жогорку деңгээлде болуп атат. Бул бир эле нерсени түшүндүрөт менимче. Бул ошол түрк калкынын улут болуп калыптанып, мурунтан эле мындай өзүнүн мамлекетине мындай Кайдыгер карабайт. Кайдыгер карабайт. Мекенчилдиги, патриоттуулугу дейбизго. Ошонун баардыгын мына ошо шайлоо күнү барып тандап атышат. Албетте эле бирөөнү барып тандап калып эмес, өзүлөрүнүн каалаган талапкерин тандап. Демек бул мамлекеттин тагдыры, бул экономиканын тагдыры, бул биздин ички саясатыбыздын тагдыры экенин муну жарандар түшүнө билиш керек экен. Өзүнүн үй бүлөсүнүн, балдарынын тагдыры экенин да түшүнүш керек. Ошондуктан биз дагы, мен жеке өзүм чакырып кетем. Жалпы кыргызстандыктарды негизи шайлоодо кайдыгер карабай, ушу активдүү катышууга чакырам. Ал эми бүгүнкү күндө болсо, ушул Ленин районунун тургундарын келип, жана да айтып кетпедим, талапкерлер көп ар кандай. Келип тандашсын өздөрү. Кимисин тандаса дагы, тандап ошол татыктуусу, ошол райондун, округун, элин, жалпы Кыргызстандын элин жогорку кеңеште өкүлү болуп отуруш керек. Анткени жогорку кеңеш бир райондун эле депутаттын жогорку кеңеши, бул жалпы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жогорку кеңеши да. Азыр мен көрөрмандарга эскерте кетейин. Бизде түз байланышта 39-22-01 телефону иштеп жатат. Эгер суроолоруңуздар болсо, биздин борбордук шайлоо комиссиясынан келген жана 26-чы шайлоо округунан келген адистерге суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Азыр бизде телефондо байланыш бар экен, суроо бере турган. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ушул жанагы пропуска дейт. Пропуска боюнча жаңы азыр мына шайлоо үгүтү башталды. Депутаттар келип атат. Ар бир жерге митинг эмес, акча таратып, чай пича берип, аксакалдарды айыл башы мындай авторитеттик кишилерди үгүттөп атат. Балдары мурун пропускага отурбагандар азыр пропускага отуруп атат. Ушул чындыкпы же калппы, мен силерди угуп атып
таза бүттүм. Рахмат сурооңузга. Сурооңузга рахмат. Эми пропискага отура бериши мүмкүн. Бирок ал шайлоо тизмесинде жок болот да. Ошону билиш керек да. Шайлоого Жана барганда жогоруда айтылбадыбы? тизмеде жок болот. Бирок ГРЭС өзүнүн жумушун кыла берет. Алар жаңы келип пропискага туруп атса, шарты, мыйзамы ылайык берсе тура берет. Бирок алар шайлоого катыша албайт да. Бүгүнгө эле калып эле тура калыпчы. Демек каттоого отуруп аткан болсо, мамлекеттик каттоо кызматы үчүн абдан жакшы. Ал жакшы иш, ал боло берсин, пропискага тура берсин. Бул аксакал айткандай, кээ бир талапкерлер өздөрү түшүнбөй, мүмкүн бирөөлөрдү чогуу уюштуруп пропискага тургуза калайын деп шайлай калайын чуркап жүрүшкөндүр да, мүмкүнчү. Ал болсо ошол жарандарга болгон жардам болот, бирок андан эч кандай шайлоого таасир эте албайт, анткени алар шайлоого катыша албайт да. Ошону билиш керек. Анан жанагы сатып алып атат деген сөздөр болуп калды. Менин оюмча бул округда андай орун ала коет деп мен көп ишене албай турам, анткени 2021 жылкы шайлоодо ушул Ленин округунан бир талапкерди биз добуштарды сатып алып аткан боюнча ГКМБнын маалыматынын негизинде биз шайлоодон четтеткенбиз да. Анткени жакын тууганы кармалып калган. Бир дептери менен тизмеси бар экен, канча кишиге канча сомдон берип аткан баары бар экен. Анан ал моюнуна да алган, акча берип аткан, ошондуктан четтетилген да. Бул тажрыйба биз үчүн дагы, ошол талапкерлер үчүн дагычы көрүнүктүү. Анан биз жана тренингтер жөнүндө айтып кеттик. Ошо талапкерлер чогултканда жакшы айтканбыз, суранганбыз. Талапкерлер акча бербей койсо эле шайлоочулар барып кимден алмак эле. Ошондуктан бири-бириңерди күнөөлөбөй, акча бере тургандарыңар болсо, азыр таңда тыйылгыла, токтоткула дегенбиз. Анан бул боюнча укук коргоо органдары өтө кылдаттык менен иш алып барып атышат. Аябай мындай карап атышат ал жерчи, анткени башка жерде шайлоо жок азыр. Ушу Ленин округундай жакшы эле көзөмөлгө алса болот да. Бул мыйзам бузууларды Тартипке келтирип койсо болот. Тартипке келтирүү боюнчачы. Ошондуктан талапкерлер деле ушунча иш кылып, менет кылып алып, анан бир мыйзам бузуу менен кетип калуудан коркуш керек да. Анан билесиздер, Свердлов шайлоо округу боюнча да кайра шайлоо болбоду беле? Ал жерде дагы шайлоодон утуп алган талапкер, анын жакын адамы, атасы ошо кээ бир жарандар аркылуу акча тараткандыгы аныкталган үчүн шайлоодон четтетилген да, билесиздер. Утуп алгандан кийин да. Анан баягы шайлоо күнү берип, шайлоодон эпте утуп кетсем, эртеси күнү калып калам депутат болуу дегенден дагы кетиш керек. Андай болбойт. Эгер шайлоо маалында бузуу катталып кала турган болсо, мыйзам бузуу катталып кала турган болсо, анын ичинде добуштарды сатып алуу, бул кылмыш жаза кодекси менен дагы жоопко тартылат да. Бул кийинки маалда дагы эгер чыгып кала турган болсо, депутат болуп отурганда деле канча убакыт өткөндөн кийин депутат болуп отурганда дагы эгер аныкталып калып, анда уже укук коргоо органдары иш алып барат. Анан билесиздер, эгер депутатка соттун өкүмү чыгып калса, соттуулугу бар деп, анда ал мандатынан автоматик ажыратылат да. Демек, таза ушул депутат болуп барышы керек экен да, башынан баштап туруп. Албетте, мамлекетке, элге кызмат кылам деген киши таза барып, анан таза иштеп, анан таза кетиш керек да. Башынан эле ушундай болуш керек. Мыйзамды бузбай. Мыйзамды бузбай. Бирөөлөргө депутат деген, бул жогорку кеңештин депутаты, ошол мыйзам чыгарып, жалпы биздин элдин жашоо шартын, мындай айтканда, тартибин аныктап бере турган адамдар да. Жол эрежелеринен баштап, жалпы мындай мыйзамдарды, үй курууда болобу, билим алууда болобу, мыйзамдын бардыгын жогорку кеңеш кабыл алат да. Анан ошо жалпы элди тартипке сала турган, тартипке чакыра турган адамдар өздөрү ана мыйзам бузуп барса, бул өзү негизи баштан тура эмес. Мыйзам бузуу деп атпайлыкпы? Ушул мынау мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери ушул шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштерине катышпасын деген маселе бар эмеспи? Мына ушул эгерде катышып кала турган болсо, жоопкерчилик албетте үгүт иштерин жүргүзүп аткан ошо талапкердин мойнунда да бар, бирок мекемедеги үгүт иштерине катышкан кимдин мойнунда жоопкерчилик болот? Жетекчиликтинби же ошол кызматкерлердин бардыгынын мойнунда болобу жоопкерчилик маселеси? Негизи жетекчиликте болуш керек, анткени жетекчилик жоопту алат да ошол жерде. Уруксат берди. Уруксат берди, уюштуруп атты. Бирок эми андай жагдайлар болду элек. Бирок билесиздер, болуп калса деген. 2021 жылкы шайлоодо Ош шаарында бир университеттин бир факультетинин студенттери барып катышкан. Жана бир үгүт иштерине. Үгүт иштерине катышып, жанагы жолугушуу болгондо талапкерлер мененчи. Анан аларды сабак маалында сабакта отуруш керек эле, биякта эмне жүрөсүңөр деп баягы укук коргоо органдары чакырып сураганда, алар көрсөтмө бергенде агайыбыз алып барды депчи. Агайы болсо декан болуп чыкты да.
ошол факультеттин деканы. Анан ал киши жооп бериш керек болчу, жооп берген, кызматтан кеткен сал боюнча. Андан тышкары ректорун дагы убактылуу жумуштан четтетип, ал боюнча иликтөө жүрүп билесиздер. Ошол Ош шаарынын мэрине сөгүш жарыяланып, андай катуу болгондо, бул дагы бир сабак болуш керек. Анан жакында эле бизге андай маалымат келген жок, бирок социалдык түйүндөрдөн окуп калдым. Ошо Ленин районундагы жана МТУ деп коет эмеспи? Ошонун бир кызматкери жумуштан алыныптыр. Начальник МТУ экен. Ал ошол Фейсбукта бир талапкердин жанагы өзүнүн чыгарган үгүт иштерин өзүнүн баракчасында үгүт кылып ийген. Үгүт кылып чыгарган экен, репост кылып. Анан аны бул боюнча мэрия эле чечим кабыл алып, өздөрү эле жумуштан кетип. Эми акча берилбесин деп атабыз, башка кылынбасын деп атабыз, бирок жанагындай үгүт иштеринде талапкерлер барып алып туруп, мисалы үйлөрдүн алдында жанагындай балдар ойногон аянтчаларды жасап бериши мүмкүн, башка кылып бериши мүмкүн, үйлөрдү ремонт кылып бериши мүмкүн. Ошолор мыйзам бузууга жатабы, жатпайбы? Албетте мыйзам бузууга жатат. Бул шайлоо жарыялангандан баштап талапкердин өзү, ошондой эле жакын туугандары, жакын адамдары эч кандай кайрымдуулук иштерине катышпаш керек. Эч кандай. Эми адам өзү депутат болом дегенден кийин пландайт да. Анан пландагандан кийин айтыш керек туугандардын баарына катышпагыла депчи. Мурун эгер ошондой кайрымдуулук иштерин кылып жүргөн болсо, анысын кылган болот мурунчу. Ал маселе жок. Кийин ошо шайлоо жарыялангандан баштап токтотуш керек. Эч кандай жанагындай спорт площадка же болбосо балдарга топ алып берип койгон, же болбосо дагы бир музыкальный оборудованиясын алып берип койгон мектепке ошонун баардыгы токтош керек. Эгер андай жагдай болуп калса, бул добуштарды сатып алууга жатып калат. Эми азыр мына массалык маалымат каражаттары дагы үгүт иштерине катышат да. Аларга баа аккредитациядан өткөн маселелер бар. Мына ушуга келгенде мисалы социалдык тармактар дагы аралашып атат да. Ушулардын аралашып кийлигишүүсүндө жарандардын пикири, талапкерлер жөнүндө бир укмуштуудай жазып аткандар, каралоолор да бар, мактап жазгандар да бар. Мисалы ушулар үгүт иштерине киреби, кирбейби? Мыйзам бузууга жатабы, жатпайбы? Атайын баракчалары болсо, мисалы жана биз маалымат каражаттарын аккредитациядан өткөрдүк да, алардын социалдык түйүндөрдө атайын баракчалары болсо, алар атайын жанагы каржы фондунан каржыланып, шайлоо фондунан каржыланып, анан агитацияга катышат да. Эгер жанагы социалдык түйүндөрдө дагы. Анан азыркы заманда замандын талабы болуп калдыбы, блогерлер да бар да. Блогерлер деп, ошол жерде өзлөрүнүн жанагы жазуучулар, катталуучулар өтө көп. Алар дагы билесиздер, реклама кылганда деле, мисалы жөнөкөй керектелүүчү товарларды бекер кылбайт да. Алар акчага кылат. Ошондуктан алар дагы ушул мыйзамдын алкагында тескериш керек дегенди биз айтып келе жатабыз. Өткөн шайлоолордо бул боюнча көп иш аракеттерди кылганбыз. Биз ошо Фейсбуктун өкүлчүлүгү менен дагы, жетекчилиги менен дагы сүйлөшүүлөрдү онлайн форматта жүргүзгөнбүз. Инстаграмдын, ТикТоктун, эмне үчүн дегенде азыр ошол социалдык түйүндөрдө өтө мындай көп пайдаланат, саясий рекламачы. Анан ошо саясий реклама болгондо алар өздөрүнүн механизмдери менен анализдеп, могу саясий реклама деп бизге берип коюп атат жыйынтыктарынчы. Анан бирок өткөн шайлоодо көп талапкерлер ошону кадимкидей эле пайдаланып, акчасын төлөп пайдаланышкан. Бул шайлоодо азыр биз мониторинг кылып атабыз, андай деле көрүнө элек, бирок кээ бир мисалы жарандар өзү мен ушул талапкерди колдойм деп чыгарып койсо, эч кандай эле мыйзам бузуу эмес ал. Бирок эгер системалуу түрдө боло турган болсо, анда ал жаран ошо блогер болобу, же болбосо кандай бир массалык маалымат каражаттарына тиешеси бар, же журналист болобу, анда алар жанагы мыйзамдын чегинде жооп бериши керек. Мыйзамдын алкагына киргизишибиз керек да. Биз бул боюнча да талкуулаганбыз. Эсиңиздерде болсо, 2-3 телеканалда ушундай эфирде отуруп, ошо журналисттердин өкүлдөрү, анан журналисттердин ассоциациясы да барбы, союз журналистов, алар да келген, Марстын аты ал жигит да келип, анан жакшы талкуу болгон да. Анан бизде бир нерсе болсо да баягы сөз эркиндиги, анан кысым болуп атат дегендерге ылайыкташтыра коет эмес. Ал жерде эч кандай сөз эркиндиги, кысымы жок. Анткени акча таап аткандан кийин алар да көргөзүш керек. Өзлөрүнүн милдетин туура так аткарыш керек. Так аткарыш керек. Анан азыр бизге тиешеси деле жок бул темага, бирок жана салык боюнча да көп сөздөр болуп атпайбы. Патент алыш керек, тен төлөш керек деп. Акча тапкан жарандардын баардыгы салык төлөш керек да негизичи. Анан шайлоодон акча таап атышабы, ал жерден салыгын төлөп коюп иштей бериш керек.
канча төлөйт аны биз аныктабайбыз да. Мыйзам бар да. Анан эң негизгиси ошол баардыгы ачык айкын болуш керек да, ошол акча каяктан келип атат. Анткени мыйзамда шайлоонун талаптарында шайлоо боюнча мисалы чет өлкөдөн акча келбеш керек. Бул шайлоо кампаниясыначы. Чет өлкөлүк жанагындай фонддор бар, ар кандай кайрымдуулук фонддор, алардан акча келбеш керек. Кайсы убакыттан баштап келбөөгө шарт ошол? Үгүт иштери башталгандан бериби? Жок, ошол шайлоо фонд ачылгандан баштап ошого түшпөш керек да, акчага. Чет өлкөнүн жарандарынан акча түшпөш керек. Анткени чет өлкөдө бай, өтө бай мамлекеттер, бай уюмдар бар да, алар биздин кичинекей Кыргызстаныбызга жөн эле таасир кылып коюшу мүмкүн да акчанын күчү менен. Ошондуктан бул дагы аты мындай катуу карала турган маселелерден. Мыйзамда каралат. Ошондуктан мамлекет анын ичинде жарандар билиш керек да, талапкер болгондон кийин кайсы жактан акча алып атат. Өзүнүн акчасы өзүнүкүн салып коюп көргөзө бериш керек. Салык төлөнгөн, иштеп тапкан, мисалы кээ бир ишкерлер депутат болгусу келет, акчасы бар, салып, ал шайлоого катыша берсин, эч кандай маселе жок да. Анан ошондуктан баардыгы мындай ачык айкын болгон жакшы да. Мына бизден ачык айкындуулукту талап кылып атышат коом баардыгы. Баардыгыбыз ушундай болуш керек. Бул шайлоо кампаниясына аралашкан тараптардын баардыгы ачык айкын болгон жакшы. Таза, ачык айкын, адилеттүү демекчи, ушул таза өтүш үчүн шайлоо өнөктүгү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн кандай иш алып барганынан дагы себеп болот да. Ушундан дагы бир кайсы бир деңгээлде көз каранды. Азыр телефон чалып бар экен, ушуну угуп коюп турган ошол суроону уланталы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Урматтуу Жумпуев. Да, угуп атабыз. Жанагы местный шайлоодо депутаттарга билимдүүлөрдү киргизсеңер, билими жоктун баары кирип алып эле ойду тоон оттоп кылып атат. Андан тышкары ден соолугунда карасаңар, оорукчалдар келип алып шопурга окуса жанагы медицинский картаны толтурат экен, депутатка толтурса болбойбу? Жалаң оорукчулар, оорулар, талма оорусу бар, тиги булар келип алып эле көрүнгөндө оттоп жагатуу, ага эч ким эчтеке дебет, оорум бар, мен оорум кармап калат деп эле. Анан билимдүүлөрдү ушу законго кирип, жаңы законго ошондой кабыл алсаңар, ден соолугу менен билимин карагыла. Рахмат. Эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо орто билими бар жарандарыбыз депутат болууга мүмкүнчүлүгү бар да. Мыйзам жол берет. Жогорку кеңешке депутаттыкка болсо жогорку билим албетте керек. Бул дагы мыйзам 2021-жылдан бери ишке кирген. Мурун андай талап жок болчу. Мурун орто билими бар эле жарандарыбыз жогорку кеңешке деле депутат боло берчү. Ал эми ден соолугу боюнча эч нерсе айта албайбыз. Тескерисинче жогорку кеңешке депутаттыкка жана тизме берип атканда, билесиздер, партиядан тизме берип атканда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга да квота бар да, тизмегечи. Тизмеде бирөө болуш керек депчи. Ошондой эле жаштарга квота бар, айымдарга квота бар, башка этникалык топтордун өкүлдөрүнө квота бар. Бул тизмеге киргенге. Анан эми ким депутат болорун жалпы шайлоочулар тандайт, билесиздер, преференциалдык система менен тандалат. Анан бирок дагы бир нерсе бар, жанагы дееспособный деп коет эмеспи, жөндөмдүү деп. Жөндөмдүү. Мыйзамда ал да көрсөтүлгөн. Эгер сот менен жөндөмсүз деп табылса, ал депутат болгон жаранды деле мандатынан ажыратылат да. Диплом деген маселени эскерттиңиз. Ушул 6-чы чакырылыштын депутаттары иштеп турган учурда ушул канча демек баягы депутаттык мөөнөтүн аяктап калган мезгилдерде ушул диплому туура эмес болгон жагдайлар катталып, анан Борбордук шайлоо комиссиясына түйшүк жаратты эле да. Ушундай бүгүнкү күндө ушул диплом маселеси тыкыр каралып атабы? Диплом маселеси каралат. Бизге талапкерлер жана документтердин топтомун алып келип бергенде биз азыр электрон жогоруда айттыңыз, 6-онун ичинен жана четтетилгендердин ичинен дагы ошо диплом маселесинен улам четтетилгендер да болду да. Ооба. Анан электрондук талапкер деген система бар эмес, биз портал ошол аркылуу эле текшеребиз. Билим берүү министрлигине жөнөтөбүз. Эгер дипломдорду берсе да ошонун биз жөнөтөбүз, ушулар анык дипломдорбу же анык эмеспи деп тактап бергиле деп. Анан ал жактан бизге жооп келет. Бул дипломдор действительно экен. Анан биз регистрация кылгандан кийин, билесиздер, өткөн шайлоодо ошо атайын кызматтардын иш аракеттеринде, иликтөөнүн аракетинде ошол дипломдор мындай жасалма жол менен алынганбы же болбосо кандайдыр бир туура эмес жол менен алынып,
ал дипломдорду баягы берилгендеги приказдар жокко чыгарылып министрлик аркылуу анан бизге келгенде анан мандатынан да ажыраган убакыттар учурлар болгон да. Ошондуктан бул жагдай ушул 7-чи сазыв менен эле башталып келатат десек болот. 6-чы сазывдагылардыкы боюнча мындай диплом маселеси жок болчу, анткени мыйзам ал кезде талап жок болчу. Жогорку билимдүү болсун дегенчи. 7-чи чакырылышта ошол жаңылдым. 5-чи сазывда бир жагдайлар болгон, ушу жогорку кеңештин депутаттарына диплому жок экен деп иш козголуп, анан мен ошо кызыгып караганда ал жерде жанагы мамлекеттик наамдарды алганда экен да, же чиндерди алгандачы. Ал боюнча өзүнүн тартиби бар да, ал жерде сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек экен. Билесиздер, мамлекеттик наам чиндерди алганда айлык акысына кошулуп турат да. Дагы кошумча акчачы. Ошондуктан бул республикалык бюджеттен каржыланып аткандан кийин аны карап ошондой маселелер да чыккан. Жана диплому жок эле кишилер жанагындай наам алып алган депутаттар дагы болуп калганын уккам да. Баягы маалыматтар чыкпады эле ошол. Бахадыр мырзага мен жанагы суроону узатайын. Шайлоо округунун комиссия мүчөлөрүндө кимдер толуктайт? Аларды дагы эми бүгүнкү күндө баягы туура иштөөсү үчүн, алардын жакшы адилеттүү жумуш алып барыш үчүн мындай бир окутуп, аларды тартипке келтирип дегендей, кимдер экенин аныктап дегендей иш жүргүзүш керек да. Ушуну тактадыңыздарбы? Шайлоо комиссиянын мүчөлөрү булар уюкта в основном мугалимдер иш алып барат. Басымдуу бөлүгү. Ошо межвыборный периодда сабагын беришет, шайлоо башталганда ошо учаскелик шайлоо комиссиясы түзүлүп, булар ошо шайлоону алып барышат да. Анан биз эме группа түзүлгөн, шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө үгүт иштерине катышпоо чакырабыз. Только өзүнүн компетенциясы боюнча иш алып барыш керек, мыйзамды бузбаш керек деген маселе. Бюллетень тууралуу ким айтып берет? Сиз айтып бересизби, Узарбек мырза? Мен да айтып берейин. Негизи дагы тактоп кошумчалап кетчү нерсе. Учаскалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү билесиздер, коомдук сунуштан өтөт да. Анан шаардык кеңеш бекитип берет алардычы тизмесин. Критерий ушундай. Да, резервин бекитип берет аларды. Анан ал жерге өздөрүн сунуштап, анан коомчулуктан деп коет, анан жамааттан деп коет. Андан чыгарып саясий партиялар дагы сунуштайт өзлөрүнүн өкүлдөрүнчү. Анан резерв түзүлөт. Анан ал резервден округдук шайлоо комиссиясы өздөрү карап алат. Бирок бул Ленин шайлоо округунда бул шайлоого чейин эле бекитилген комиссиялар бар. Алардын мөөнөтү бар да 5 жылга бекитти азыр. Анан ошолор келип иштейт. Ал жерде баягы бир комиссияда баягы мугалимдер болгону менен, бирок бир мектептин мугалимдери болуп албаш керек. Ошондой бир шарттары бар да. Ал округдан болот, ошо участкада. Райондун ичинде көп мектептер бар. Анан мектептерден бар, же болбосо жөн эле башка уюмдардан да бар, жумушсуз жүргөндөр да бар. Негизи бирок мен ойлойм, тажрыйбасы жетишет, анткени жакында эле бир 1,5 жыл болуп калды да шайлоо өткөн. Ушул эле бир мандаттуу округтан дагы анан шайлоо партиялык тизме менен өтпөдү эле. Ошондуктан 2 шайлоону бир өткөргөн комиссияларга азыр бир шайлоону өткөрүш мындай жеңил эле болот. Атайын тренингтерди өттү ал шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө, кандай иш алып барыш керек экенин баардыгын билишет, өздөрүнүн милдеттери бар. Анан төрагасы, секретары бар. Андан тышкары комиссиянын мүчөлөрү ошол шайлоо күнү ким эмне милдет жүктөөлөрүн жанагындай кылып тандап алышат жеребевка менен өздөрүчү. Бирөө отуруп мен бюллетенди берем, мен тигини карайм деген жок, каалагандай эмес, өздөрү жеребевка менен тандап алышат. Акыйкаттык болуш үчүн деп, бул ушундай тартип. Ошо менен келатышат. Жакшы. Эми бюллетен боюнча болсо, биз адатта бюллетенди Учкун акционердик коомунда бастырабыз. Азыр буюрса ушу күндөрү басылып чыгат. Тактап атасыздарбы? Бюллетендин түзүлүшү кандай болот, кантип шайлайт деген нерсе. Аны атайын бекитебиз, ШКнын чечими менен бекитип, анан талапкерлердин тизмеси да турат ал жерде. Анан кээ бир талапкерлер арыз жазып чыгып кетет да. Бирок бюллетенде калып калат. Бирок арыз жазып чыгып кеткенден кийин анын добуш бербеш керек. Анан аны негизи тажрыйба ушундай болду, жана чийип коет үстүнө. Ошо шайлоо комиссияларга жеткенден кийин участкалык шайлоо комиссиялары ошол талапкердин фамилиясын жанагы 4 бурчтук квадрат болот эмеспи, жанагы макул деген тандоону койгончу ошого чейин чийип коет дагы, анан асууга дагы программа кирет, анын добушу саналбайт. Ал жерге берген добуш баягы саналбай калат да.
Анан калгандарыныкы саналат. Адаттагыдай эле талапкерлердин баардыгы өздөрү ким канчанчы тизмеде болор экен чучугулак аркылуу тандап алышкан, өздөрү талапкерлер. Андан тышкары азыр баягы баарына каршы деген дагы пункт болот. ооба. Анан бюллетендер басып чыккандан кийин аны атайын милициянын коштоосунда кайтаруусунда жеткирип беребиз участокторго өзүнүн убактысы келгенде. Кандай болгондо жараксыз болуп калышы мүмкүн бюллетень? Мисалы эки талапкерге добуш берип койсо, Жараксыз болот. ал жараксыз болуп калат. Же болбосо такыр добуш бербей коет, же чийип салат. Булгап салса. Булгап салат. Анан кээ бир бюллетендер бар, баягы чоңураак белги коюп койсо, тиги автоматтык эсептөөчү урна жараксыз деп санап коюшу мүмкүн, бирок аны комиссия карап, буга добуш бериптир деп кайра санап берип коет. Ал эми мындай 0,0% эле эмеде жатактандайларчы. Жалпысынан ошо асууда чыккан менен кийин кол менен санап мындай бирдей эле чыгат. Кичине эле айырмалар болот. Бирок эми бул шайлоодо бир добуштагы маселе чечип кетиши мүмкүн. Анткени бизде мынча пайыз шайлоочулар келсе шайлоо өтөт деген жок мыйзамда. Канча келсе ошол шайлоо өттү деп саналат. Кишинин саны саналат. Кишини анан кайсы талапкер көбүрөөк добуш алса, эң көп добуш алган талапкер өтүп кетет да. Бир добуш көп алып калса ал өтүп кетет. Бир добуштагы тагдыр чечип коет. Ошондуктан бир добуштагы тагдыр чечип коюшу мүмкүн. Байкоочулар дагы абдан бир маанилүү ролду ойнойт эмеспи? Мында байкоочулардан кимдер катышат? Сырттан да келеби? Эми сырттан келбейт го. Анткени чоң шайлоо компаниясы болгондо келет. Мында мүмкүн келбейт, бирок ичтеги өзүбүздүн Кыргызстандагы коомдук фонддор, уюмдар бар. Ушу шайлоого мониторинг кылып жүргүзүп жүргөн. Ар дайым ушу шайлоону карап, ушу шайлоо болгондо өздөрүн мониторинг кылып жүргөндөр бар. Алар каттары менен кайрылган. Биз аларга уруксат бергенбиз. Алар өздөрүнүн байкоочуларын жиберет. Андан тышкары ар бир талапкер өзүнүн байкоочусун койсо эле, ошол участокто 30дан байкоочу болуп атпайбы? Ошондуктан 30 байкоочу карап турганда комиссия мүчөлөрү эчтеке кыла албайт, кылбайт деле. Ошондуктан байкоочулар дагы ошо шайлоонун аягына чейин отуруп, санакты жүргүзүп, анан кетиш керек да. Анан көнүп калышкан азыр тиги жанагы аппараттан чыгат эмеспи протокол. Ошонун копиясын алып эле кетип калышат да көбүчү. Өзгөрүү болбойт эртеси эле депчи. Анан өткөн шайлоодо кээ бир саясий партиялар ошону дагы мындай чайкоочулук кылгансып жүрүштү да. Мына биздин тиги байкоочуларыбыз отурбай калыптыр, кетирбейиптир депчи. Эч ким кетирбейт, анткени эгер байкоочуну участоктон чыгара турган болсо, ага иш козголот. Ал комиссиянын мүчөлөрүнө төрагасынын иш козголот. Ошондуктан баардыгы мыйзам менен каралган. Мындай айтканда, аны бүгүн эле келип эле биз эле ойлоп таап калган жокпуз. Канчадан бери шайлоолор өтүп келатат. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Дагы шайлоо өнөктүгү башталган чактагы дагы башталгандан кийин дагы ушул шайлоонун кандай жүрүп аткандыгы тууралуу дагы маектешебиз го. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыда 28 майда Бишкек шаарындагы Ленин районунун бир мандаттуу шайлоо округунан депутаттыкка, жогорку кеңештин депутаттыгына аттана турган талапкерлерди тандоо өнөктүгүнүн өтүшү тууралуу маек курдук. Алдыда эскерте кетүүчү маселе, Улуттук телерадио корпорациясында 22 майдан баштап 26-сына чейин, тактап айтканда дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин теледебаттар башталат. Мына ушул теледебаттарды өткөрүп жибербей көрүүгө чакырабыз. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.